Ала ТО 24 каналынын түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн кечемес программасы улантат. Аны мен Бурулай Сурманкулова алып барам. Саламатсыздарбы. Студиянын коногу вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде түз телефон байланышы да иштеп жатат. Сизди кызыктырган же кыжаалат кылган суроолорду 67 04 76 номерине чалып берсеңиз болорун эсиңиздерге салам. Эльвира Жыгалбековна, саламатсызбы? Саламатсыздар. Студиябызга куш келипсиз. Жаңы жылыңыз менен келаткан. Рахмат, сиздерди да. Чоң рахмат. Мына сиз вице-премьер-министр болуп жаңы иш баштаганыңызда коронавирус менен күрөшүү боюнча штабтын жана саламаттык сактоо министрлигинин ишмердүүлүгү, каржы жана медициналык каражаттарды бөлүштүрүү боюнча текшерүү жүргүзүп баштаган элеңиздер. Азыр абал кандай болуп атат? Ошол эми биз межвет комиссия деп атай түздүк элек. Ошол биринчи толкунда өкмөт тарабынан кандай иш-чаралар эффективдүү болду, кандай иш-чаралар эффективсиз болуп калган деген ошол бир натыйжасын чыгарыш үчүн, анан келген жардамдар боюнча туура кеттиби, туура багытта кетирилдиби, ошол мындай кандай чечим кабыл алынды эле ошол убакытта деп ошону изилдеш үчүн атайын комиссия түзүлүп, мындай алдын ала айтып кетейин, бир да доктурду жөнөкөй мындай доктурга зыяны тийбей турган комиссия, кандай гана натыйжасы болбосун, доктурларды аягында барып туруп куугунтукка алуу же мындай жемелөө мындай багытында комиссия түзүлгөн эмес, бул үчүн эмес. Бүгүнкү күндө деген ошол комиссия түзүлдү деп кээ бир региондордо деген биздин жетекчилерибиз, ушактагы аймактагы жетекчилер мына эми комиссияда жазасын аласыңар деп коркутуп атыштыр. Бул туура эмес. Мындай максат коюлган эмес. Жалпы эффективдүүлүк анан 30 жылдан бери реформа деп айтылып келе жатпайбы, бирок ошол реформанын натыйжалары эмнеге болбой жатат? Анткени деген бүгүнкү заманбап күнгө дал келбеген реформалар ишке ашырылып, аягында деген мындай өзүнүн жакын адамдарын кыскарта албай, иштеген адамдар кыскартылып кеткен учурлар канча көп болду деп, ошондой системдүү, жалпы чоң системдүү көз караш менен эффективдүү реформа, оптимизация болуш үчүн ушул атай комиссиянын жыйынтыгында деген эми бүгүнкү күндө деле бир мисал келтирип кетсек, жайында каза болду дегендердин саны 1300 деп берилип атпайбы? Эми 1,5 миңге жетпейт деп. Бирок ошол комиссиянын бүгүнкү күндө ишин бүтө элек, анткени ушунча оорчундуу көп маселелер чыгып атат. Ошондуктан биз иштөө мөөнөтүн узартып койдук. Жаңы жылдан кийинкиге ошол толук жыйынтыгы чыкканда мен ойлойм кызыктуу мындай маалымат көбүрөөк болот. Бирок бүгүнкү күндө мен алдын ала биле турган эме боюнча, цифралар боюнча, маалымат боюнча каза болгондордун саны айырмаланып жатат да. Кайсыл жагынан? 1,5 миңден көбүрөөк адам каза болду да коронавирустан, биз берген цифрадан. Кошулбай калды статистикага? Бул ошол статистикага мындай ошол суроолор мындай көп болуп атат. Мен ошол комиссиянын жыйынтыгы болгондо ошондо мен ойлойм расмий түрдө мунун баарын айтып, анан суроо бериле турган мындай маселелер көп болуп атат да. Бүгүнкү күндө ошол мен айтпайм кемчиликтер боюнча, бул системдүү каталар кемчиликтер боюнча ошонун үстүнө биз жөн эле бул жагыңар жаман деп бирөөнү баса алып жаза алууду эмес. Бул жагыбыз жаман экен, бул биздин мамлекетте, биздин эме бүгүнкү күндө мен да ошол өкмөттүн мүчөсүмүн да. Буну кантип оңдош керекпиз деген сунуштар менен бирге комиссиянын жыйынтыгы чыгыш керек да. Ошентип биз иштесек, мен ойлойм мамлекетибиз оң болот. Жөн эле бир буранды көтөрүп алып, мына мен кыйынмын, мен комиссиянын жыйынтыгын мынтип чыгардым, бирок эме чечимди биргеликте чечим болуш керек да. Ошоктон ушул кемчиликти кантип жое алабыз, кандай чечим керек, эмне мыйзамда кандай өзгөрүүлөр керек деп ошону мен бирге сунуштагандан кийин мен ойлойм ошондо эффективдүү комиссиянын жыйынтыгы болот да. Мына ошол коронавирус пандемиясы башталгандан бери көп жарандары оорушту. Сиз белгилеп кеткендей бир канча адам каза болуп кетти. Анын арасында дарыгерлер дагы ушул оору менен күрөшүп атып, дарылап атып, өздөрү дагы ооруп калды, айрымдары каза болду. Анан ушу дарыгерлерге кенемте төлөө маселеси кандай чечилип атат? Бүгүнкү күнгө чейин канча медицина кызматкерине төлөп бердиңиздер? 1130 медициналык кызматкерге, 1137 медициналык кызматкерге компенсация, 200 миңдик компенсация жөнүндө айтып атасыздар төлөндү. Бирок ошол эле учурда очередте деген азыр дагы 1200 заявка турат да. Аны комиссия карап атат. Эмнеге мындай оор болуп атат? Анткени деген жай болуп атат. Анткени деген туура түшүнүңүздөр, бул финансылык каржы документ да. Ошого кол койгон адам ушунча каражаты жөн берилген эмес бюджеттен деп кол коюп, жоопкерчиликти мойнуна толугу менен жүктөп атат да. Ошондуктан ал жактан дагы абдан мындай талаптарды тагат
аткарылсын, анан ПЦР, ошол убакта ПЦР анализ тапшырылыш керек деген талап коюлуп калыптыр. Аны жоюп салалы десек, анда деген клинический мындай көрүнүштөр боюнча кандай талап өзгөрүш керек деп ошону бүгүнкү күнгө чейин ошол жактын биздин доктурларыбыз эми окумуштуулар деп мен аларды атап атам, алар отуруп комиссия атайын түзүлүп алып рабочий группанын эмесинде иликтеп атышат да, ошо өзгөрүш керек. Бирок жаңы жылдан кийин жогорку кеңешке мен жакында эле барганда ошо жаңы жылдан кийин өзгөртүүлөр кирет деп алдын ала айтып коеюн. Акыркы өкмөттө бюджетти карап жатканда депутаттардан бир топ мындай сын пикирлер, анан эмелер келип калды да, мындай комментарийлер, эмнеге мыйзам биз атайын мыйзам кабыл алганбыз, эмнеге ошо менен иштебейсиңер деп. Ошол мыйзамды көтөрүп азыр ошо менен биз иштеш керекпиз деп мен өкмөттөн да бул маселе көтөрүлгөндөн кийин жаңы мыйзамга жараша буга чейин 32 каза болгон медиктерибизге 1 миллиондон төлөп берип турбуз. Анан мындан кийин бул 1 миллион сумма кийин каза болгон медиктерге мындай чоңоюу багытында деген көбүрөөк төлөнөт экен. А бирок 200 миңдик компенсациянын суммасы төмөндөө багытында өзгөрүлөт да. Анткени ал жерде мыйзамга ошондой шайкеш келтирип атабыз азыр. Бул жогорку кеңештин депутаттары тарабынан кабыл алган мыйзамды ошентип мындай эми биз баш иш керекпиз, ошентип иштеш керекпиз да. Анан бир күндө кызыл зонага чыккан доктурларыбызга 3000 сомдон төлөп берилип атат. Ошондо деген жалпы түрдө 14 күндөн 20 күнгө чейин чыгышат экен. Эми жок дегенде 25-30 40 миңге чейин акысынан тышкары алып калып атышат да, бул кызыл зонда иштеген. Бирок бул жерде мындай көз караш бар да, ошол компенсациялардын баарын расходторун карасак, ошо миллиарддаган каражат кетип атат да. Андан көрө мүмкүн баардыгына бир тең каржы маселесин караштырып бюджет жагынан жардам берип туруп толук мындай көтөрсөк кандай болот деп биз ошол жагын санаштырып атабыз да азыр. Дарыгерлердин баарына бир мамиле кылып, анткени кызыл зонага чыкпаган дарыгерлердин бакылары көбөйгөн жок да, алар ошол ойдон иштеп атышат да. Аларды ойлош керекпиз. Техникалык мындай медиктер жагынан иштеген медиктерибиз бар. Аны да эми өкмөт тарабында bunun баары талкууланып иштеп жатабыз. Дагы ошо азыр эле сурап алайын деп атам. Жакында эле ушул республикалык штабтын жыйынында сиз айтып кеттиңиз эле, вакцина сатып алуу боюнча сунуштама бердик. Анан ал сунуштама жана эл аралык уюм тарабынан кабыл алынган да. Азыр абал кандай болуп атат? Анан ал качан келет? Кимдерге акысыз берилет? Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү коронавирус менен илдети менен күрөшөбүз, пандемия болуп атат. Ошол эффективдүү вакцинаны изилдеп биз чыгарабыз деп мыкты эмелери, фарм компаниялары күрөшүп атышат. Ошондо деген Американыкы Pfizer деп уккансыз, Европаныкы өзүнчө бар вакцина, Кытай өзүнүн вакцинасын чыгарып атат, орустар өзүнүн Спутник 5 деген вакцинасын чыгарышты. Бул жерде маселе мындай болуп атат да, орустардын вакцинасы $9,5 бир вакцинасы. Ар бир адамга ошондо деген 2 доза керек. Ошондо деген ар бир адамга $9,5 көбөйтсөңүздөр $18 $19 чыгып атат. Ар бир жаранга эми $20 бир жаранга кетиш керек экен да, бир вакцинация үчүн. Американын Pfizer вакцинасы $30 турат, ошондо бир адамга $60 сатылат экен, $60 керек болуп атат. Кытайдыкы кичине айырмаланат, азыр так цифраларын биз күтүп атабыз, ошо кандай берилет экен деп. Бул жерде биринчиден алдын ала айтып кете турган маселе, вакциналар балдарга колдонуш үчүн 6 ступенчатый деп коет, 6 испытаниядан өтүш керек. Бизде болсо мындай бизге ошону жашы улураак жарандарга болсо 3 испытаниядан өтүш керек. Ошондо деген бардык ошол эмеден тесттен өткөргөн мындай вакциналарды колдоно эле деп биз макулдугубузду айтып 7 декабрда заявкаларыбызды да бердик уже. Орустар менен барып биздин саламаттык сактоо министри да жолугуп келди. Анан дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө экономика жагынан мындай кичине алсызыраак десем туура болуш керек, мамлекеттерге жардам катары COVAX деген программа түзүлгөндө, ошол программанын астында 1 миллион жараныбызга бекер вакцина берилет экен да. Ошондо ал вакцина деген биринчи түрдө медиктерге, андан кийин соцработниктерге, мугалимдерге, анан айрылык катмар деп
65-тен улуураак биздин жарандарыбызга бериле турган. Анан бул мажбурлоо эмес, ар бир адам өзүнүн каалоосу менен мен ушул вакцинаны мага колдонууга макулму деген эле анда мындай өз каалоосу менен бериле турган вакцина да, айтылып кете турган маселе. Дагы бир мындай өзгөчө белгилене турган нерсе, орустардын Спутник 5 -17 температурный режимде сакталыш керек. Америкалык Pfizer -70 режимде сакталыш керек. Бүгүнкү күндө атай эми холодовой цепь деп коет, ошол биз холодильниктер боюнча, кампалар боюнча температурный режими бар кампаларды караштырып келсек, бүгүнкү күндө Кыргызстанда -60ты сактай турган бизде ошондой атай чоң промышленный мындай немелерибиз, кампаларыбыз жок экен, складтарыбыз. Ошол маселени деген азыр донорлор менен да сүйлөшүп жатабыз. Орустар менен Новосибирскиден алып келүү бизге жеңилирээк болот экен. Анан немеси мындай жолу да ыңгайлуураак болуп атат. Анан баасы да арзаныраак болуп атат бир чети. Бирок сапатын аз күтүп атабыз. Бирок америкалык дагы, кытайлык дагы, европалык дагы, орустардын да вакцинасына 100% коронавирустан мындай эффективдүү деп бир да мамлекет бүгүнкү күндө айта албайт. Анан кайыр таасирлери жок деп дагы. Ошол таасирлери боюнча дагы өзгөчө белгилеп кеткени менен ошол вакциналарды алып атканда өкмөт биз өз тарабыбыздан атай кагазга кол коет экенбиз. Мисалы орустар дагы, америкалык дагы, Кытай да, Европа бүт вакцинанын ээлери ошол жакта жазышат экен. Биз жанакы побочный эффекттер боюнча биз жоопкерчилик албайбыз деп. Биз анда сатып алган, алып же колдоно турган биз мамлекет, биз ошол кагазга кол коюп туруп, биз макулбуз, өзүбүз жооп беребиз, жарандарыбыз мындай ден соолугуна бир мындай өзгөчө бир зыян же бирдеме болсо, биз жооп беребиз, биздин мамлекетибиздин өкмөттүк жоопкерчиликти өзүнө алат деген кагазга биз кол коюш керекпиз. Ошол маселе өзүнчө турат. Анан массалык маалымат каражаттарында деген бул абдан чоң талкуу болуп атат да. Кайсы өлкөдөн алып келесиңер, эмнеге орустардыкын же эмнеге американыкын, эми баардыгы бир айта турган сөз, бул эми мамлекет аркасына сатылып ала турган нерсе, бюджет жагынан түшүнүп атабыз да баарыбыз. Бирок эгер биздин жарандарыбыз өзүбүз сатып алабыз десе, ошол маселе кандай болот деп ал жагын да биз караштырып жатабыз да. Бирок эң негизгиси бул эффективдүүлүк. Канчалык колдонсо болот. Андан ары ден соолукка дагы зыян эмес. Кандай болот? Ооба. Жалпы эле ошол коронавирус менен күрөшүүдө, ошо инфекцияны жуктуруп алгандарды дарылоодо бизде дары каражаттарынын жетиштүүлүгү дагы буга чейинки тажрыйба көрсөттү. Көп проблемалар чыккан. Бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Пандемиянын биринчи толкуну келгенде өкмөт тарабынан баардык жеке мамлекеттик, анан деген мамлекет эмес, жеке фарм компанияларга дагы, жеке жөнөкөй жарандарга дагы, жеке компанияларга дагы, жөнөкөй ишкерлерге дагы дары дармектерди мамлекетке алып келүүгө уруксат берилген. Бирок өкүнүчтүү жагы баардыгына уруксат берип коюп, анан жалпы саны деген мындай фиксация болуп, ушунча келди, ушунча дары запастар бар деп, көлөмү жетиштүү деп кирген санап, бирок ошол учурда эле мындай контрабанда менен чет өлкөгө чыгып келгени фиксация болбоптур. Ошондуктан кийин мындай баалардын өсүп кетиши ошол дагы бир себепкер болуптур да, ошол июль убагында. Мындан кийин өкмөт жакшы сабак алдык деп атай мамлекеттик резерв кампаларына 215 миллионго дары дармектерди сатып алдык. Бунун баары мен келгенде 3 ай деп айттым, азыр деген 2 айдай мындай процесске жетиштүү деп ишенип атабыз. Ошону менен бирге деген жеке компаниялар менен да сүйлөшүп атабыз. Силердин кампаларыңарда дары дармектердин ошол гепарин, кликсаны эми кымбатыраак запастары, парацетамол, жөнөкөй дарылардын запастары деген жетиштүү болуш керек. Эми бул протоколго аз бүгүнкү күндө 4-чү клиникалык протокол иштеп жатат. Ошол протоколго жараша мындай жетиштүү болуш керек деп мындай ошондой талаптар коюлуп атат да. Чоң рахмат. Биздин телегөрүүчүнүн суроосу бар экен. Анда сөз сизде. Да, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Саламатсызбы? Мен пособия, балдарды пособия үстүндө элгиле кандай жагынан саламатсыңар, даңызыңар менен. Чоң рахмат, угуп атабыз. Эже сурооңузду узатыңыз. Айта бериңиз. Ошо 3 балага пособия алчу. Балам иштебейт, оорукча. Кыргызстанда ага чектелбейт экен, пенсия албайт. Келин төрөт, 2 кыз окуйт, андан кийинкиси кичинекей эмчекте.
Sentябрдан бeri пособие берилбейт. Себеби Кемин чартасынан тияка көчүп кеткенсиңер дейт. Ошо бир эле райондо да квартира үстүндө үйлөрү да жок. Анан бекер бир квартира табылып, заводтун бузулган эле заводтун бир эки комнатасында жашап атышат. Ошону силер ошол айыл өкмөтүнө тургула учетко деп, Кемин райондук ЗОЖ-защита 50 сентябрдан бери төлөбөй атат. Эмне кылып жан сактайт? 3 баласы менен орус балам, келинчеги 5 кантип жан сактайт? Мен 5000 пенсия алам садага. Мына un жок отурат, май жок отурат дегендей. Мен кече кайрылдым баарына. Тыянак жок. Эми кечөө кайрылсаңыз бир күндө чечилбейт болуш керек, бирок деген сиз менин дарегиме дагы расмий кайрылуу кылып койбойсузбу? Ошону мен өзүм ошол Кемин районундагы жетекчиликке жөнөтүп, анан атай ошол жактагы иштеген соцработниктер менен дагы байланышка чыгып, бул маселеңизге жооп берели же. Эми чечилиш керек да. Бир райондон бир районго көчкөн эмес, ошо бир райондун ичинде көчүп атса, бул туура эмес болуп калат да. Чечип беребиз. Чоң рахмат. Буга чейин жана социалдык эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри дагы биздин студияга келгенде айткан болчу. Азыр эстеп атам да. Мурда ошол прописка системасы менен болсо, азыр ошол андай жок да, азыр ошол мен таң калып атам, эмнеге ушундай мындай мамиле болуп атат да, бул туура эмес болуп калат. Сөзүбүздүн башында айтып кеттик, жанагы мекемелер аралык комиссия иштеп атат. Анан бул саламаттык жалпы эле системаны мындан ары проблемаларды чечип, андан ары кантип өнүктүрөбүз, кантип жакшыртабыз, ошол максатты көздөп атат деп айтып кетпедиңизби? Анан баарыбызга эле белгилүү болгондой, аймактардагы медицина аябай эле оор абалда да. Биз дагы мына Бишкек борборго жакын болуп, бүт жана немелерге жакын болгон үчүн кээ бир учурда ызы чыгып атып, маселени кайра көтөрүп атып чечип, азыр жакшы эле деп айтсак болот да. Бирок аймактардагы акыбал аябай эле жаман. Ошол эле сиз айтып кеттиңиз, 4-протокол менен дарылап атабыз азыр деп. Жада калса протоколго баш ийбеген учурлар дагы болуп атпайбы? Кантип жакшы кылабыз, кантип чечебиз маселени? Эми бул жерде мындай да, протокол деген 100% ошондон 1 сантиметр солго оңго жылбайсың деген маселе эмес. Протоколдо ошо керектелүүчү дары-дармектердин тизмеси бар. Протоколго жараша атайы мындай схемалар түзүлөт. Мындай коронавирус деген эмне? Коронавирус деген вирус, илдет. Сиздин организмиңизге сиз жуктуруп алсаңыз, организмде болгон мындай эски ооруңарды күчөтүп кетиши мүмкүн. Же сиз буга чейин оорубаган мындай бир немелерди, побочный эффекттерди бериши мүмкүн. Бул жерден деген доктурлар коронавирусту дарылабайт. Доктурлар деген ошол коронавирус козгогон илдетти, ооруларды дарылаш керек да. Ошондуктан 4-протоколдо, ар бир протоколдо деген дарылардын тизмеги болот. Бул деген эгер диабет болсо орчундап кетиши мүмкүн. Мындай кан басым болсо, ошондуктан деген да биздин жарандарга кайрылып, биз айтып атпайбызбы, доктурлар деле, медиктер деле айтып атат, коронавирус болуп ооруп калдым десе, буга чейин ичип келе жаткан дарыңарды таштабагыла деп. Кан басым көтөрүлүп жүргөн дарыңарды ичип жүрсөңөр таштабаңыздар. Буга чейин болгон мындай ошол лечение дарылоо кете бериш керек да. Бирок ошондо деген протоколду негизги мындай немеси талаптарын сактап келиш керек дегенин себеби, бул жерде деген анткени ар бир протокол деген бул моунча 180 беттик атайын мындай талмуд деп орусчасын айтып коюшат да. Ошондо деген ар бир эмеси боюнча эмнени козгосо, кандай клиникалык мындай көрүнүштөрү болсо, ошол боюнча дарыгерлер бунун өзгөчө спецификасы бар, дарылашат да. Анан региондордо сиз жанакы мен уже резонанс болуп кеткен мисал жөнүндө айтып атсаңыздар керек. Эгер бейтап деген ооруканага түшкөндөн баштап, ошо жаран ошакта дарыланып баштаса, жеңил коронавирустун жеңил мындай ситуациясы болсо деле, дароо эле аны 3-поколениядагы антибиотиктер сайып баштаган, бул туура эмес. Анткени деген башынан баштап иммунитет анча деле кыйналып, өзү да күрөшүп кыйналып жаткан учурда аны деген эң жогорку 3-чү тиги немеде турган 3-чү степень деп коет, эми антибиотик менен колдонсок, мындан кийин ошол антибиотикке мындай резистентность деп коет да, болуп калат да. Мындан кийин бул антибиотик таасир этпейт деген учурлар болуп калып атат. Ошондуктан
үйдө да өзүн дарылоого мындай мажбур эмес, ошого барган жарандарга кайрылат экенбиз, мындай болбош керек деп. Өзүңөрдү дарылабагыла, жеңил өтүп атса бул бир суроо, бирок деген баштала электе эле антибиотиктер менен кээ бир жеке ооруканаларда сайып баштаганы бул абдан туура эмес көрүнүштөр, кийин оорчундап кеткенин бир топ себептери болуп атат да. Кечиресиз, дагы бир телекөрүүчүнүн суроосу бар экен, анда саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Угуп атабыз. Бере бериңиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен могу медицина тармагы боюнча бир суроо берейин деп элем да. Эмне үчүн Кыргызстанда дары дармектер кымбат? Хотя жана МДСтен бошотулса дагы, анан ошону контролдогон антимонопольный службалар эмне карабайт? Экинчи суроом болсо, бул медициналык кызматкерлердин жана врачтардын орусча айтканда халатное отношение к пациентам. Ошону кантип жөнгө салуу бир эме барбы? Механизм. Чоң рахмат. Ошо атай комиссия түзүлүп, ошол биринчи толкунда бүт биздин минустардын, плюстардын баарын деген изилдөө үчүн комиссия түздүк элек. Ошондо дагы сиз айткан маселелерди көтөрүп атабыз. Атай деген дар-дармек департаментин саламаттык сактоо министрлиги ичинен алар менен да мындай байланышта болуп антимонополдук службаны айтып атасыздар. Дар-дармектердин баалары эмне кымбаттап атат? Бунун аркасында эмне турат? Кайсы жактан биз ошол эле, булар да бизнесте жеке компаниялар да. Ал жакты кантип көзөмөлгө алсак болот? Мүмкүн биз мамлекет тарабынан кайсы жардам берсек болот деп. Бирок деген НДСтен бошотконубуз менен баалар эмнеге арзандабай турат? Дар-дармектердин фарм компаниялар тарабынан бизде деген конкуренция чоң болуп атат. Анан деген алып келген тиги доллардан бери деп ошого шылтап атышат. Эми бунун баары азыр иликтенип караштырып жатат, бирок антимонополдук служба тарабынан баалар көтөрүлбөсүн деген иштер жүрүп жатат. Биз тараптан мамлекеттик регулирование деп коет, мамлекеттик регулированиени кирүү да кыйын экен да. Бир чети деген искусственно жайында биринчи толкун болгондо жөнөкөй маскаларды 10 сомдон ашпаш керек деген мыйзам токтомду өкмөт кабыл алган да. Эми элге жакшы болсун деген жакшы ниет менен кабыл алган да. Бирок ошол эле маскалар эмнеге ошол күндөн баштап маскалар деген аптекаларда сатылбай калды эле. Анткени деген Кытайдан келген маскаларды ал жакта дефицит убагында деген маскалар деген өзүнүн баасы 8-9 болсо, үстүнө булар деген эми кошумча каражатын кошуп сатышат да, же может быть 10 сом болуп калганбы. Анан деген мыйзамды бузбайлы деп бул маскалардын баарын базарлардан сатып калышкан да, 15-25 сом, аяктан да кымбаттап кеткен. Анан бир жеринен күч өтөбүз, катуу кармайбыз дегенде искусственный мындай контрабанда болуп кетиши мүмкүн. Анан эме деп коет го, ачык айкын сатылбай, базарларда көмүскө экономика өтүп кетпеш үчүн биз ошол мамлекет тарабынан аябай мындай кылдааттык менен мындай баарын тирештирип жасаш керекпиз да. Сөзсүз түрдө иштер жүрүп жатат, көзөмөлгө алыш керек. Бирок дары-дармек департаментинин ичинде бир топ мен жеке пикирим, бүгүнкү күндө деген биз ал тарап менен да иштеп жатабыз. Бир топ мыйзамдар кириш керек. Баалардын дары-дармектин мамлекетке киргенден баштап регистрациясында жолун өзгөртүш керек. Акта да бир топ коррупция бар деп айтылып атат. Ошол коррупцияны кийин деген фарм компаниялар дары-дармектин бааларын огошуп атат. Ошол канча каражатты ошо сарптап алса, канча корутсо. Ошол жагынан биз жеңилдетип, бирок деген чыгышында деген ар бир жаран арзаныраак дары-дармек алыш керек деген максат менен азыр иштеп жатабыз да. Дагы бир телекөрүүчүнүн суроосу бар экен. Алло, саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот, эчеке. Жакшы. Сокулук деген угуп калдым да. Сокулук дегенди. Андан дагы бир суроо бар эле. Мына азыр кышкы эс алууга чыккан атышат, балдар бүгүндөн баштап чыгышат да. Анан кийинки 3-чейректе мектеп окуучулары кандай шартта окушат? Себеби буга чейин жогорку окуу жайлардын маселеси мындай реалдуу режимде окуу башталат деп чечилгендей болгон. Мектеп окуучуларынакычы? Эми бүгүнкү күндө деген атай алгоритмдер түзүлгөн. Ар бир 1-декабрдан баштап республикалык коронавируска каршы эмени штабтын жетекчиси катары биз деген мындай укуктарды аймактарга бердик.
толугу менен экономиканын баардыгын ачтык, бирок деген чектөөлөрдү өзүңөрдүн деңгээлинде, район деңгээлинде, область деңгээлинде өзүңөр чечимдер кабыл аласыңар. Ошону менен бирге билим берүү министри ар бир айыл өкмөтүнүн ичиндеги ар бир мектеп менен өзгөчө алгоритмди түзүп, эпид кырдаалга жараша, эпидемиологиялык кырдаал кандай болуп атса, 300гө чейин окуучусу болгон мектепти 1-класстан 11-класска чейин ача бергиле деп 1-декабрда уруксат берилген. Андан кийин 300дөн 600ге чейин окуучулар болсо, аякта 1-6, 9, 11-класска уруксат берилген. Анан деген чоң мектептер 600дөн өйдөрөөк, бирок деген кызыл зонада тиги эмелер мектептер болсо, аякта деген 1, 5, анан 9, анан 11 эле мындай чектелген эле класстарга уруксат берилип атат. Бирок бүгүнкү күндө Бишкек шаарында, Ош шаарында ачылып жатат. Бишкек шаарында ачыла элек, анан эмнеге жеке мектептерди ачып, мамлекеттик мектептер ачыла элек дегенге бир эле жооп. Жеке мектептерде 1 класста 15 бала болсо, мамлекеттик мектептерде 50ге чейин саны жетип атат. Ошондуктан мэрия тарабынан деген мындай азыр эпидемиологдор менен талкууланып жатат. Жаңы жылдан кийин уже 3-чейректе ачыш керекпиз, ушу балдар да кыйналып кетти, анан келечек муундарда ойлош керек, анан зордук зомбулук да көбөйүп атат деген маалымат келип атат. 4 тамда бекилген балдарыбыз менен ата энелерибиз иштебеген, жайында карантин убагында да кыйын, жазында кыйын убакыт болуп калды деп. Ортодо деген эми биз эми тирүү адамга деген балдар бирин сагынып атат дейт. Чоң университеттерди дагы ачкыла деген талаптар келип атат. Садиктер боюнча ойлонуп атат азыр ар бир шаарда. Эми бул комплекстүү пандемия деген пандемия, анын кесепеттерин эске алып, мындай биз канча миң жарандарыбызды жоготтук. Анан ошондуктан ар бир ача тургандан мурда ар бир мекемени эпидемиологдор менен иштеп, бирге талкуулап туруп, анан алардын уруксаты берилгенден кийин ачып атабыз да. Дагы бир телекөрүүчүбүздүн суроосу бар экен. Саламатсызбы? Айта бериңиз, сурооңузду бериңиз. Саламатсыңар? Саламатчылык. Саламатсыңар. Эл бере келе жаткан жаңы жылыңыз менен жам келип алып көп жумуш аткарып атасыз. Бишкектен ардагер Бакеев Зарлык. Дары-дармек жөнүндө мен сизге сөз кошуп коеюн дедим эле. Эмне үчүн дары-дармек тармагы менчикте? Мындай айткандай, мамлекеттин байлыгы эл. Элдин байлыгы ден соолук биринчи. Ушу ден соолукту частный эмелерге берип коюп, ошондо сапатын да биз билбейбиз, жанагынтип бааны асмандап атат. Эмне үчүн ушуну илгерки сайда болуп, тиги өкмөттүн, мамлекеттин Минздравдын карамагында болуп атат аптекалар. Ошо частный алып койсоң, мейли. Алтын баарын частныйга берсин, но менин оюмча дары-дармекти частныйга берген болбойт. Ошого болобу, чечүүгө болобу, же бул мировой коррупция болгон маселеби. Ошону контролго алып, эл сизге чоң рахмат айтат эле. Дары-дармектин ушундай ылайык алып келсеңиз. Чоң рахмат, келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Рахмат, Зарлык мырза, бирге болсун. Бул жерде мындай да эми мен өмүрү калпты жаман көргөн, анан калп айтпаган адаммын да. Ачык айкын айтыш үчүн дүйнө жүзүндө ошентип мамлекет жагынан көзөмөлдөгөн бир дагы саламаттык сактоо системасы жок. Бар болсо бул абдан чоң коррупция. Бул жерден деген жеке менчикке берилген эмес, бул эми рыночный экономика деп коет. Бул жерден башка бир эле жол бар да. Бизде бүгүнкү күндө 35 миллиарддык дефицит. Жагыста Кытайдын карызы турат, эми Кытай эмес, жалпы сырткы карызыбыз турат. Ал боюнча да иштеш керекпиз. Бюджеттеги ситуация оор болуп атат. Анан деген күнүмдүк мен ошо региондорго чыгып атканда биздин жарандар менен да ошол жактан сүйлөшүп жатабыз да. Ушул дары-дармектер боюнча жалпы доктурларга барганда бекер болуп атабы, баардыгын сатып алып атабыз дейт, баардыгына төлөп атабыз дейт, доктурларга да төлөп атабыз. Доктурлар ошол фарм компания менен биргелешип бизге фарм бакта өзүнчө бизнес болуп алыптыр деп арыз мундар түшүп атат. Мунун баарын жокко чыгарыш үчүн бир эле жол бар, жанакы страхование системасын киргизиш керекпиз да. Страхование системасы кирмейинче бул коррупция жолбойт. Страхование системасы кирсе заманбап ооруканалар салынат, доктурлардын акылары көтөрүлөт, анан дары-дармектердин баары мындай көзөмөлгө алынат. Буну деген бекер медицина деп биз жазганыбыз менен, айтканыбыз менен бул мамлекеттин бир, мен жана айтып атам, биздин эки жүздүүлүгүбүз болуп калат. Анткени бир жагынан ооба бекер деп атабыз, экинчи жагынан бир дагы жаран ооруканага барганда бекер эчтеке албайт. Төлөп атат. Төлөгөндөн баштап
ошол жактагы докторлорго берип атышат, мындай подаркесин берип атышат. Тиги немеге баргач дарыланып жатканда деле бүт дарылар сатып алып атабыз дейт. Анан Кудай сактасын, тиги жанакы онкология оорусу менен ооруганда жалдырап үйлөрүн сатып, оокатын сатып, ушунчалык чоң каражат, эбегейси чоң каражат менен жандарын сактайбыз десе, мындай ситуация орчундап кетип аткан убакта аябай кыйын болуп атат. Бул системдүү түрдө чечилиш үчүн бизде страхование системасы керек. Мен түшүнөм, бул элге жагынбайт, бирок бул бүгүнкү күндө эми интернет бар, текшерип көрсөңүздөр, эффективдүү бир эле. Бул жерде башка маселе мамлекет менен жеке компания биргелешип ошондой страхованияны түзөбүзбү, же мамлекеттин өзүнчө страхование түзүлөбү, бирок аны канчалык эффективдүү менеджер болот. Эми көрүп атабыз да, мамлекет башкарган менеджерлерибиздин сапаттарын эми бир топ эле нарекание болуп атат. Мамлекет ошол көлдөгү пансионаттарды алып алып түбүнө жеттик да, аларда да жакшы иштебей атат, мына мамлекеттин балансына алынгандар. Же бул мамлекеттик жанакы семичке чаккан кызыбыз бар го, мамлекет төлөп берет деп, ушундай кайдыгерлик мамиле жасалганда мен түшүнбөй жатам да. Бунун баарын деген эми мен элге жагынам деп келген эмесмин, мен элге чын эле жардам берем деп ушул позицияга келгем. Ошондуктан бир топ реформалар жасай турган убакыт келди. Анан региондордо, алыскы айылдарда ата апалар менен жолукканда алар деле айтып атат. Ошол эле каражатты андан көрөк бюджетке түшсүн деп талаптар коюлуп атат. Ошондуктан жанагы страхование системасын мен ойлойм биз көтөрөбүз. Мунун баары ачыкка чыгыш керек, бирок ар бир короткон тыйынды, ар бир короткон каражаттын отчет болуш керек да, эл көрүп туруш керек. Мына сиз өзүңүз дагы жана буга чейинки суроого жооп берип атып, үй бүлөлүк зомбулук боюнча айтып кеттиңиз. Мына кечээ күнү эле өкмөттүү жыйын болду. Ошол үй бүлөлүк зомбулуктун саны 11 айда кескин көбөйгөнү айтылды да. Анан бул боюнча ошол зордук зомбулуктун санын кыскартуу, алдын алуу боюнча эмнелерди жасаш керек деп ойлойсуз? Мына жакында эле бир сокулукта бала, кичинекей бала сабалды убай атасы тарабынан. Анан Ысык көлдө дагы жаш 7 элек кызды зордуктагандар боюнча соттун өкүмү чыгып, ага дагы коомчулукта чоң нааразычылыктар болду. Токтобой эле мындай көп маалыматтар, негативдүү маалыматтар көп чыгып атат да. Анан ушуну такыр эми болтурбай коюш мүмкүн эмес болуш керек, бирок азайтса, алдын алса болот болуш керек дейм да. Эми бүгүнкү күндө Кыргызстан гана эмес, дүйнө жүзүндө пандемия катталгандан бери ошол үй бүлөлүк зордук зомбулуктун саны көбөйүүдө, кескин түрдө. Анткени карантинге жабылган 4 тамда бекилген адамдардын мындай ызы чуулары көп болот экен. Балдар да бекилип сыртка чыкпаса, психологиялык, эмоционалдык жактан жабыркалашып, мындай стресс болгон учурларда ошондой үй бүлөлүк зордук зомбулуктун саны күчөп жатат деген абдан чоң мындай тревога болуп атат. Анда ошондо деген өткөн жылга салыштырмалуу өткөн жылы 7400 болсо 2019-да 7428. Бул жылы болсо ошол цифрларды карап кетсек 8337ге чыгып атат. Кескин түрдө көбөйүп атат. Өспүрүмдөрдүн арасында суицидтер, өзүнө кол салган мындай балдарыбыздын сандары да 2019-га жараша мындай өзгөрүүлөр өсүүдө болуп атат, өзгөрүлүп атат. Бул жагынан деген эми маселе оорчундуу, комплекстүү, жумушсуздуктун саны көбөйүүдө, экономикалык абал оорчундап атат, мамлекетибиздин карыздары да мындай маселеси келип атат ушул жылдары. Аябай оор кырдаалда иштеп жатабыз да, өкмөт бүгүнкү күндө муну мойнунга алыш керек. Анан мени өкүндүргөн нерсе, мына көлдө жакында эле ошо зордукту алып кеткен жаш кызыбыз жөнүндө ызы чуу резонанс болбоду беле. Ал айылдын аксакалдары келип алып, ушу мен ушунчалык мындай өкүндүм да. Эми ызы чуу чыкпасын, ошоңо экөөңөр жарашпалыла деген маселе көтөрүлгөндө мен аябай кейидим. Анткени деген жаш баланы зордуктаган 3 чоң эле эркектер экен. Алар деген жазасын алыш керек, алар деген сот актабаш керек. Эртеңки күндө сенин да балаң же сиздин кызыңыз, сиздин балаңыз ушундай учурга дуушар болуп калса, сиз кантет элеңиз деп ар бирөөбүз ойлонуш керекпиз. Эртеси күнү атай мындай балдарды коргой турган, ушул мамлекеттин ортосуна, центрине коюла турган ар бир жаран болуш керек. Ошол жарандын аркасында чоң болобу, кичинекей кыз болобу, кичинекей бала болобу, мамлекет туруп бериш керек деген мисалдын бири ошол айылдагы биздин эми уят болуп атабыз деген маселенин көтөрүлбөш керек. Анан деген Сузакта билесизби, дөңгөлөктөр болгон биздин эжекебиз, ал жерден деген ал айымга деген ушунчалык катуу моралдык давление болуптур да, аябай деген
күйөөсүнүн да туугандары, өзүнүн да туугандары келип бизди уят кылдың деген маселени көтөрүп, анан бул кандай эки жүздүүлүк, уят деп коюп бирок 2020 жылдын башында эле башталып жатканда 3 айымыбыз өлүп калбады беле ошол үй бүлөлүк зордук зомбулуктан. Анан өлүп калгандан кийин отуруп алып эми Куран окуп жаткандай ошондо кейисиңерби? Буга жеткирбеш үчүн алдын ала зордук зомбулук алдын ала деген мындай айып пулдарды коюп атсак, ал жерден дагы айып пулдардын кесепетинен үйдө ызы чуу тескери көбөйүп атат. Мына ачуусу келген ошо 2 сутка камалып кетсе кайра келип алып мына бюджетте ушунча минус кылып атасың, бул мен акчаны мен табатам деп ызы чуу ого бетер чыгып атат деп ошол мыйзам жагынан биз ойлонуп мындайда бүгүнкү күндө жаза кодексинде неме болуп атыптыр да, мындай гуманизация процесси болуп атат да. Түрмөдө отургандардын санын көбөйтпөй азайтыш керек, коом тарбиялаш керек, мындай кичинекей жазасы үчүн жөн эле барып түрмөгө отургузбаш керек деген мен аны колдойм туура. Бирок ошондо деген үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы мындай күрөштүн эң бир чоң талабы бул деген ачыктык болуп атат да. Биз иш сотко түшкөндөн кечээде ошол вице-премьер Мамытканов менен атай мындай отурум отурганда ошол үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча атай органдар менен отуруп талкуулап атканда ошол маселе көтөрүлдү. Сотко түшкөндөн кийин гана резонанс болуп кетип атпайбы? Акыйкатсыз чечимдер болуп атат деп. Бирок сотко чейин өкмөт тарабынан кандай иш жүргүзүлүп атат, ошону да айылга, коомго ачык чыгарып, ар бир учурду ачыкка чыгарып, анан бул эми орусчасында публичный порицание деп коет го, коомчулукка ачык ошол адамдардын беттерин да чыгарыш керек. Кийин бул адам көчөгө да чыкпай калыш керек да. Уят, мен кичинекей баланы зордуктадым, мен деген ушул айымды сабадым, аялымды, балдарымды. Анан зордук зомбулук бул жөнүн гана балдарга, тиги аялдарга эмес да. Зордук зомбулук эркектерге да карата болуп атпайбы? Улуу ата энелерге да карата, мындай алсыздарга карата болуп атпайбы? Ошол учурлар токтош керек үчүн коомдо талкуу ачык болуш керек. Коомго улардын беттерин да чыгарыш керек. Кийин эртеси күнү ошол зордук зомбулукка дуушар болгон 10-20 жыл чыдаган айым, аял кандай балдарды өстүрөт? Чыныгы мындай эркиндүү, чечкиндүү балдар өсөбү ошол үй бүлөдө? Же өзүнүн ой пикирин айта албаган, өзүнө өзү тура албаган балдар чоңойбу деген бул чоң пикир, чоң мамлекетти ойлондура турган чоң түйшүк. Бунун үстүндө биз ар бир мектепте атай этика сабагы мындай өтүп, атай ошол мындай үй бүлөдө эмне нерселер болбош керек, туура жолдо бунун баары ачык айтылып, анан 18ге чейин моюнда болуп калган кыздарыбыздын да саны көбөйүп атат. Анан ал кыздарыбыз тиги региондордон келип мына тиги ошол базарлардын ичинде мындай легалдуу эмес кичинекей стоматологиялык клиникалар менен бирге атай ооруканаларда аборт жасаган кыздарыбыздын саны көбөйүп атат. Бунун баары коом ачык талкууламайынча бул маселе чечилбейт. Сиз менен сүйлөшө турган сөздөрүбүз көп. Буюрса дагы бир жолу сизди жаңы жылда студияга чакырып, ушул зордук зомбулук темасын, проблеманы кантип чечебиз, кантип алдын алабыз деп сүйлөшөбүз деп үмүт кылабыз. Чоң рахмат сизге. Рахмат, жаңы жылыңыз менен ийгиликтерди каалайбыз ишиңизге. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ала Тоо 24-түн кеч эмес программасын көрдүңүздөр. Биз вице-премьер-министр Элвира Сурабалдиева менен өлкөнүн медицинадагы көйгөйлөрү, аны чечүү жолдору жана зордук зомбулукка каршы күрөшүүдөгү чаралар сүйлөштүк. Көрсөтүүнү мен Бурулай Сурманкулова алып бардым. Өлкөбүздө тынчтык, ынтымак жана өнүгүү болсун. Ала Тоо 24-төн алыстабаңыздар.